Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, orayımdı Allah'tan isminden başlayımın. Salamım жалпы Кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, Жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу Кыргыз элем, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, ар дайым бардыгыңыздарды билимдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырам. Урматтуу бир туугандарым, ынтымак болойлу. Ынтымак бар жерде рызкы бар. Ескертүү бул мусулмандарга, имандууларга пайда берет дейт урматтуу бир туугандарым. Мына бүгүнкү күндө үгүт иштери өтө катуу кетип атат урматтуу бир туугандарым. Кайсы үгүт ишине? Жогорку кеңешке депутаттыкка. Андан мандатныйден дагы, анан партиядан дагы кетип атат. Ар жерлерде жүрүшөт, райондордо жүрөт, айылдарга барып атат, областтарга барып атат, бүт жерлерге барып атат. Анын ичинде айтпай койгонго болбойт. Сиздер өзүңүздөр деле билесиздер, анын ичинде кудулу дагы бар, артиси дагы бар, клону дагы бар, колунан келгени дагы бар, келбегени дагы бар. Ошол депутаттыкты түшүнгөн адамы дагы бар, түшүнбөгөн адамы дагы бар да ичиндечи. Бирок жакшылары дагы бар атат, жакшылары дагы бар атат. Жамандары жок эмес. Жамандары дагы бар, жакшылары дагы бар. Анан ошо мен эч нерсеге түшүнбөй эле ошол жогорку кеңешке кетип аткан кандидаттарды айтат элем да, ал жака барып алып эмне кыласыңар силер? Толку барып алып эле ушул отуруп күн өткөрүш, айлык алмай эле максатта кетип атасыңарбы? Мен эч түшүнө албайм. Кээ бирки биздин бир туугандарыбыз бар, мындай чыгаан жигиттер, ушул депутаттыкты алып кете турган бир туугандарыбыз да коюптур, аларды да көрүп атабыз. Кээ бирки партиядан коюп аткан бир туугандарыбыздын ушул интернет тармактарынан көрүп калдым, ушундай сүйлөгөн сөздөрү бар экен. Эмне дейт? Кыргызстанда дейт, жылына ушунча көп адам өлөт экен, авариядан дейт, мыяктан дейт. Ошонун дейт, өмүрүн сактап калыш бизден экен дейт. Жок, урматтуу бир туугандарым. Өмүрүн сактап калыш бул силерден эмес. Өмүрүн сактап калыш бул Алладан гана болот. Анан авариядан өлүп атат, учуп өлүп атат, ооруп өлүп атат, акчасы жок өлүп атат деп деген бир туугандарыбыздан болуп атат. Урматтуу бир туугандарым, Алла Таалахым ошол адамдын тагдыр пешенесине жазып койгон, эмнеден өлөсүн депчи. Ар бир адамдын пешенесине, тагдырына жазылган. Ошол нерседен авария болуп өлөсүн, ооруп өлөсүн, жаардан учуп өлөсүн, сууга агып өлөсүн, бардык нерсе Алладан гана болот дейли, урматтуу бир туугандарым. Биз Алладан гана болот деп жүрөгүбүзгө ишенсек, ошондо бардык оңолот. Анан менден болот, биз барсак ошол адамдардын жанын алып калабыз. Биз барсак эмне дейт? Биз бул жакта карап турдук эле, Кыргызстан оңолбой койгонунан чыдай албай, ушу жогорку кеңешке биз аттанууга туура келдик деген биздин бир туугандар да болуп атат да. Сөз экен деп эле сүйлөй бербейли, урматтуу бир туугандарым. Эртең аякка баргандан кийин мурдагыдай эмес, урматтуу бир туугандарым. Бир жыл убакыт беребиз, 2 жыл убакыт беребиз. 2 жылдан кийин убадаңарга тура албасаңар кетесиңер. Анан жанагы айтып атпайбы? Көп адамдар өлүп атат, ошо өлүмүн сактап калыш үчүн дагы кетип атабыз депчи. Адамдар өлбөгөн адам жок. Дүйнө жүзү боюнча көп адамдар, бүт адамдар бүт эмес эми. Канча миң, 100 миң адам күнүнө өлөт дейт. 101 миң адам күнүнө жаралат дейт. 2 адам, 3 адам ашыкча жаралат экен да. Бул ажал, урматтуу бир туугандарым. Ошол ажал, ошол ар нерсеге Алла Таалам өзү байлап койгон. Сууга, аварияга, ар нерсеге байлап койгон. Ал нерседен биз деп биз андай кылып туруп биз барсак, жогорку кеңешке барсак, ушу өлүмдөн адамдарды, көп адамдарды өлүмдөн алып калабыз деген бул бир акылга сыйбагандык нерсе. Алла Таалага каршы сүйлөгөндөй эле сүйлөп койгондой болуп атабыз, урматтуу бир туугандарым. Баары Алладан гана. Ошон үчүн, урматтуу бир туугандарым, азыркы мен ойлойм, Кудайым буйрса, бул тынччылык менен эле өтүп кетсин, тополоң болбосун. Күчтүүсү эл шайлаган адам барып депутат болуп отуруш керек. Отургандан кийин манан барып алып тополоң кылып, митинг кылгандан деле негизи пайда жок болуп калды, урматтуу бир туугандар. Өзүбүз шайлап атабыз. Өзүбүз шайлап алып, кайра өзүбүз чыгып атканыбыз бул туура эмес, урматтуу бир туугандарым. Туура эмес. Ошон үчүн мен азыркы кетип аткан үгүт ишинде кетип аткан бир туугандарыбызга айтат элем.
тил экен деп эле сүйлөй бербейли, эптеп эле элге сөз берип эле эптеп эле ушу депутаттыкка барып алыш максат эмес. Ойлонуп сүйлөш керек. 2 жылдан кийин, 1 жылдан кийин мурдагыдай болбой калды. Эл ойгонду азыр. 2 жылдан кийин, 1 жылдан кийин берген убадаңызга аткара албай калган болсоңуз, депутаттыгыңызды тапшырганга туура келип калат. Ушундай кыргыз эли ушундай закон ойлоп чыгарышыбыз керек болуп атат. Анан депутаттарга да мен айтат элем, Кудайым буйрса ушул 28 ноябрда өтө турган депутаттар пешенесине жазылган. Уже пешенесине жазылды. Пешенесине жазылган депутаттарды мен айтат элем, оң жагына Куранды коюп, сол жагына ошо Конституцияны коюп туруп, ант берсе экен дейм да. Бирок жогорку кеңештин ичинде эмес, жанагы площадтын алдында туруп алып, ошол жерде 3 жол, 4 жол революция болду го. Ошонун алдында Куранды оң жакка коюп, 2 колду коюп туруп, анан кийин ант бериш керек да. Мен ушул депутаттыгымды 5 жылдын ичинде кызмат кыла албасам, элге кызмат кыла албасам, элге сөз берип келдим, көпүрө салам дедим, андай кылып берем дедим, Кыргызстанды кооссар, Кыргызстанды өнүктүрөм деп келдим. Эгер ошол нерсени өнүктүрө албаган болсом, мен өзүмдү курмандыкка чалам деп туруп ант беришиңер керек. Ошондо кийинки барган депутаттар да коркуп калат да, урматтуу бир туугандарым. Андай болбосо кандай болот, унчукпай. Азыркы бир сөз берген бир туугандарыбыз жок да. Мен эгер депутат болом эле болом, муну кылам, аны кылам, муну кылам деп атат, бирок кыла албай калсам эмне болот? Кыла албай калсам депутаттыгымды тапшырам деген бир туугандар жок. Тоо кылдым. Ушундай бир туугандарыбыз бар да. Себеби адамдын өзүндө ишенич жок. Ал нерсени ал жерде элге сөз бере албаган депутат, кандидат, ал жакка барганда дагы ал нерсени кыла албайт да. Анан азыр мен айтат элем, жана Кыргызстан, бизде Кыргызстан мамлекети, эгемендүүлүк мамлекет Кыргызстанда, биз кыргыз тилинче, кыргыз тилинде сүйлөшүбүз керек. Мына биздин Садыр Нуркожоевич президентибиз кайсыл жерге барбасын, мына барып атат, 3-4 жол мамлекетке барган жерде кыргызча сүйлөп атат. Машаллах, сүйүндүк. Кыргызча өз тилинде сүйлөп атат. Мынакей башка президенттер, мен пакта коюш эмес, макташ эмес, макта бир гана Аллага гана татыктуу. Бирок кыргызча сүйлөп атканда мен кыйла сүйүндүм да. Эмне үчүн дегенде, бизде Кыргызстанда бардык эле орусча түшүнө бербейт. Көп эле кыргыз болгондон кийин кыргызча түшүнөт. Кыргызча, ошону кыргызчаны, орусчаны түшүнбөгөн биздин кыргыздарыбыз ошого түшүнүп, ошого сүйүнүп атышат, урматтуу бир туугандар. Анан кийин азыркы мен эмнеге айтып атам муну? Азыркы шайлоодо көп афишалар турат, өзбекче жазуулар турат, урматтуу бир туугандар. Эмне дейт? Сөзләп кийин ишке өтәли дейт. Урматтуу бир туугандарым, биз бул Кыргызстан мамлекети го. Кыргыз тилин биз сактап калышыбыз керек да, туурабы, урматтуу бир туугандарым? Бу жерде өзбек, кыргыз, тажик, күрд, бу жерде нация бөлүш жок. Негизи бирок кыргыз тилинде сүйлөшүбүз керек да. Улуттук биз Кыргызстан, биз улутпузбу? Бир улуттук болгондон кийин биз кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылыш керек, урматтуу бир туугандарым. Ошол афишаңарды оңдоп койгула же алып койгула. Өзбекче жаз, мен ойлоп атыпмын, мен Өзбекстандын афишасын бул жакка алып кирип илип койгонму деп коям. Жок, Кыргызстанда эле турат, өз тили Кыргызстан, өзбек биздин бир туугандарыбыз деле депутаттыкка кетип атат. Ага эч ким каршы эмеспиз, мен деле каршы эмесмин. Бирок кыргызча жазып койгула, кыргызча сүйлөш керек. Биздин президентибиз өзү башка мамлекеттерге барганда кыргызча сүйлөп атат. Бардыгыбыз кыргызчаны үйрөнөлү, дагы башка биздин бир туугандарыбызды кыргызча үйрөнүп, кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылайлы, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн сөз азайтайлы, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн сөздөн өзүңөрдүн сөзүңөргө жараша сөздөн ишке өткүлө. Кудайым буйрса, мына 28 ноябрда өтүп келген депутаттарга там берейли дагы, колубузду көтөрөйлү дагы, аларга мүмкүнчүлүк берейли. 1 жыл, 2 жыл берейли. 1 жыл, 2 жылда болбосо айдашыбыз керек, урматтуу бир туугандарым. Чынында сөзүндө тура албаса. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, аман болойлу, эсен болойлу, тынччылык болойлу. Ушул жогорку кеңешке депутаттыкты аман эсен тынч өтүп алсын деп Алладан гана сурап дуа кылайлы. Жакшы биздин Кыргызстанды оңдоп кете турган жакшы чыгаан жигиттерибиз келсин. Мына чыгаан жигиттерибиз баратат. Ошолорду колдойлу, урматтуу бир туугандарым, акчага алданбайлы. Жакшы Кыргызстанды түктөп, Кыргызстандын карызынан кутулуп, Кыргызстандын жакшы бир бай мамлекеттердин арасына кошулуусуна мен де тилектешмин, сиздер да тилектеш болгула.
бардығыбыз чогуу көтөргөнгө аракет кылайлы. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху.